Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу замандаштар. Бүгүн мен Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Саламаттык сактоо министрлигине суроо узатып жатып, бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетте COVID-19 илдетинин абалы боюнча, ошол COVID-19 илдетине ПЦР анализ алып жаткан жеке менчик лабораториялардын ишмердүүлүгү боюнча, ушулардын жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүп жатып, ошол жеке менчик лабораториялардын чет тилиндеги аталышыны айтуу мен үчүн мындай кыйынчылык туудурганы коомчулукта мына ушул соцсеттерде массалык маалымат каражаттарында бир талкуу жаратып, сын пикир айткан биздин жарандарыбызга бир мындай жооп бергим келип турат. Бүгүн биз мамлекеттик тилде же расмий тилде өзүбүздүн эне тилибизде сүйлөп жатып адашып кетсек, же болбосо жаңылып калсак, бир жөн эле бул жерде бир чет тилиндеги сөздүктүн бир тамгасына көңүл бурбай, бир сөздүн маанисине көңүл бурушуңуздарды мен суранат элем. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө биздин кыйналып турган карапайым элибизди ого беттер кыйнап, 1700дөн баштап 2000 сомго чейин ушул ПЦР анализ тапшырып жаткан биздин жарандарыбызга, сырттан келе жаткан биздин мигранттарыбызга, сыртка чыгып жаткан мигранттарыбызга чоң көйгөй жаралганы боюнча, мына ошолордун кыйналып жаткандыгы боюнча сөз болуп жатат. Мына биздин 6.300.000 жараныбыз болсо Кыргызстанда, мына ошонун 50% ПЦР анализ тапшырганда 2000 сомдон, мына өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, канчалаган акчалар мына ошол бир шылуундарга же болбосо бир жеке адамдардын чөнтөгүнө кетип жаткандыгы боюнча мен сөз козгодум. Мына ошолордун жоопкерчилиги, кылган ишини туура анализ берип атабы, туура эмес анализ берип атабы, мына ошолордун жоопкерчилиги боюнча мен сөз козгодум. Урматтуу достор, мен ар бириңиздерге үй бүлөлүк бакыт, өзүңүздөргө чын ден соолук, мамлекетибизге болсо өнүгүүнү каалаймын. Аман болуңуздар.